Россиянын эң белгилүү Незигари аттуу саясий маалымат булагы Telegram каналында өтө кызыктуу билдирүү жарыялады. Бул Telegram канал аркылуу Кремлдин эң жогорку аппарат кызматкерлери ички жана сырткы саясат боюнча жашыруун маалымат менен бөлүшүп, акыркы 1 жылдын ичинде гезит жана телеканалдардан дагы таасири күчтүү органга айланганын баарыбыз жакшы билебиз. Россияда гана эмес, жалпы КМШ боюнча 157 000 окурманы бар. Алардын арасында көпчүлүк бийлик органдарында иштегендер, саясатчылар, аналитиктер, бизнесмендер жана журналисттер. Эң сапаттуу жана ишенимдүү маалымат булагы болуп эсептелет. Кыргызстандагы акыркы чуулгандуу окуяларды, Сапар Исаков жана Кубанычбек Кулматовдордун камалышын бул канал чистка деп атап, бул процессти Дагестандын элитасын коррупцияга малынган элементтерден тазалоо боюнча өткөзүлүп жаткан Москванын атайын операциясына теңеди. Көрсө, жергиликтүү күч органдарынын жана саясатчылардын кабарынан сырткары эле Россия жана Батыш атайын кызматтары Атамбаевдин үй бүлөсүнө каршы кампания экен. Акыркы жылдары Кыргызстан дүйнөлүк наркомафиянын жана кылмыштуу топтордун акчасын адалдоо борборуна айланыптыр. Ай сайын нактала 20-30 миллиард долларга чейин обороттор Кыргызстан банктары жана аэропорт аркылуу өтөт экен. Мынча эбегейсиз көлөмдөгү акчалар Бишкекке атайын самолеттор менен кыргыз дипломаттардын жана Атамбаевдин уулдарынын коштоосунда алынып келинип турганы шардана кылынды. Керек болсо буга Россиянын мамлекеттик авиа отряддын дагы катышуусу аныкталганын. Бул боюнча бир канча жетекчи жана пилот камакка алыныптыр. Москвада россиялык банкир Владимир Антонов, казак Жомарт Эртаев да жакында камалып, тергөө органдарына кызыктуу маалыматтарды берип жаткандары боюнча айтылыптыр. Бул маалыматты Кремлдин ишенимдүү булагы Жээнбековдун Москвадагы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына барар күнү жарыяланышынын себепчилери Владимир Путин Жээнбековдун акыркы кадамдарын 100% колдоого аларын жана аны менен макулдашылганын белгиси катары баалап жатышат. Ошол учурда Сапар Исаков эмес, эртең Алмазбек Атамбаев да камалып калса, Москва болушпай турганын билип кой, кыргызым. Булак жаңы Ордо. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.